Каракөл шаары, Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясы, Энелер мектеби. Ден соолукта жашоонун сырлары. Технологиянын өнүгүүсү жана жашоо стандарттарынын жогорулашы ден соолукту жана бейпилдүүлүктү эмес, ооруну жана көйгөйлөрдү алып келди. Ошондуктан инсан өтө билимдүү жана сергек болууга мажбур. Инсандардын иштеринде жана жеке жашоосунда, бейпил жашоосунун бирден бир негизи ден соолукта болгондугу. Ден соолугу чың инсан милдеттерин дагы да жеңил жасай алат жана бул нерседен ырахат ала алат. Үй бүлө чөйрөсүндө жашоосу зарыл. Үй бүлө инсан жаралгандан бери уланып келген жана баардык коомдордун башаты болуп саналат. Дайыма кыймыл аракетте болуу керек. Денебиз ушундай бир түзүлүшкө ээ, дайыма машыгып турууну талап кылат. Пландуу машыгуу дене түзүлүшүбүз үчүн шарт. Басуу, чуркоо, тепкичтерден чыгуу, сүзүү жана велосипед айдоо эң жакшы машыгуу. Ашыкча семирүүдөн алыс болуу зарыл. Семирүү денеде ашыкча майлардын топтолуусунун натыйжасында болот. Ыраттуу, тең салмактуу азыктануу. Изилдөөлөргө караганда эртең мененки тамактануунун эртерээк болуусу дагы да пайдалуу экендиги аныкталган. Ал эми түштө өз убагында тамактануу зарыл. Кечки тамактанууда болсо жеңилирээк жана уктоодон 4 саат мурун тамактануу сунуш кылынат. Азыктар бир эле түрдүү болбостон, ар кайсы түрлөрүнөн азыктануу керек. Азык-түзүктөрдүн табигыйларын колдонууга аракет кылышыбыз керек. Жасалма кум шекердин ордуна бал жана кайнатылган мөмө ширесин, ал эми шириндиктердин ордуна мөмө жемиштерге көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Уйку орто жана жетиштүү болушу керек. Уйкуда ач калганда тамактануу, суусаганда суу ичүү, чарчаганда дем алуу сыяктуу физиологиялык бир муктаждык. Стресстен жана санаа тартуудан алыс болуубуз керек. Руханий ыраатсыздыктар дене боюбузду да, зээнибизди да чарчатат жана бир канча көйгөйлөрдүн чыгуусуна себеп болот. Ошондуктан ашыкча стресстен алыс болуубуз зарыл.